Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүнкү тема химиялык реакциялардын ылдамдыктары. Химиялык реакция деген эмне? Химиялык реакция деген бир заттан жаңы зат пайда болуу менен жүргөн реакцияны химиялык реакция дейбиз. Бардык эле заттар ылдамдыкка ээ болгондой, химиялык реакция дагы ылдамдыкка ээ болот. Бирок химиялык реакциялардын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор бар. Биринчи, аз концентрацияда химиялык реакция, экинчи, көп концентрацияда химиялык реакция, үчүнчү, температуранын химиялык реакцияга тийгизген таасири, төртүнчү, басымдын химиялык реакцияга тийгизген таасири, бешинчи, катализатордун химияга тийгизген таасири. Биринчи, химиялык реакциянын ылдамдыгына концентрация абдан чоң таасир этет. Мисалы, гомогендүү реакцияны карайлы. Биз гомогендүү дегенди реакцияга кирген заттардын агрегаттык абалы бирдей болсо гомогендүү деп айтабыз. Гомогендүү реакцияга кирген заттардын саны аз болсо, реакцияга кирип жаткан заттардын арасында аралык чоң болот дагы, алардын тийишүү беттери кагылышуу сандары абдан аз болот дагы, алардын концентрациясы же болбосо ылдамдыгы аз болот. Экинчиде, концентрациясы жогору болгон химиялык реакцияда А жана Б затындагы концентрациялар көп жүрүшөт. Байкагыла. Көп жүрөт дагы, булардын арасында жыштык болот дагы, алардын арасында аралык аз болот дагы, кагылышуу көп болуп жатат. Байкагыла сүрөттөн. А заты менен Б затынын кагылышуусу көбүрөөк болуп жатат. Мында канчалык кагылышуу көп болгон сайын химиялык реакциянын ылдамдыгы не болот экен бул жерде? Жогору болот. Үчүнчү, температуранын химиялык реакцияга тийгизген таасири. Температура канчалык чоң болгон сайын газ фазасындагы дагы, катуу зат фазасында дагы, суюк фазада дагы концентрация, температура жогорулаган сайын жогорулайт. Азыркы сүрөттө биз газ фазасындагы А жана Б затынын химиялык реакциясын байкап турабыз. Мына карагыла, температураны ылдыйдан көп берген сайын А, Б затынын кагылышуусу же болбосо жылышуусу көп болуп жатат. Мында биз Ван Гофтун эрежесине таянабыз. Ван Гофтун эрежеси төмөндөгүчө айтылат. Реакциянын ылдамдыгын реакциянын температурасын ар бир 10 градуска жогорулатканда, реакциянын ылдамдыгы 2-4 эсе жогорулайт. Кайталап айтам, реакциянын температурасын 10 градуска жогорулаткан сайын, реакциянын ылдамдыгы 2-4 эсе өсөт экен. Температурадан көз каранды. Ван Гофтун эрежеси. Карагыла. Төртүнчү, реакциянын ылдамдыгына басым кандай таасир этет? Басым катуу заттар үчүн жана суюктуктар үчүн таасир этпейт. Булар көбүнчө газдар үчүн таасир этет. Газдар үчүн. Басым газ абалында жүрүүчү реакцияга гана таасир эте алат деп айтыппыз. Басым канчалык чоң болсо, газ абалында реакцияда кирген атомдордун аралыгы жакындап, алардын кагылышуусу не болот экен? Көбөйөт экен дагы, химиялык реакциянын ылдамдыгы жогору болот экен. Эгерде басым кичине боло турган болсо, химиялык реакцияга кирген А жана Б затынын кагылышуусу аз болот экен дагы, бул жерде химиялык реакциянын ылдамдыгы аз болот экен. Бешинчи, химиялык реакцияга катализатордун таасири. Мында биз катализатор дегенди эске алабыз. Катализатор деп химиялык реакцияны тездетип, бирок өзү сарпталбаган затты катализатор дейбиз. Бул жерде биз аммиактын синтезделишин же болбосо аммиактын алынышын мисал келтирсек болот. Бул жерде көк шарикте суутек дей турган болсок, кызыл шарикте азот десек болот. Ал эми таякчаны темир. Химиялык реакциянын тездетиш үчүн А жана Б затына темирдин атомун салып көрүп атат. Салып реакцияны карап жатат. Реакция тездеп жүрүп жатат.
темир катализатор гана колдонбостон колдонулат дагы бул реакцияда өзү реакцияга кирбейт. Темир катализатор азот менен суутекти өзүнүн бетине адсорбциялап алат. Адсорбция деген сиңирип алат. Биринчи темир азот жана суутекти, экинчи темир азот жана суутек эки атомун, үчүнчү темир азот жана суутектин 3 атомун сиңирип алат. Темирдин бетинде H3 пайда болгондо темирдин бетиндеги молекулалар тез алып кетсе, химиялык реакциянын ылдамдыгы тез болот деп айтсак болот. Мындан кийинки сабактарда биз бул реакциялардын ар бирине токтолуп, бул реакциялар жөнүндө дагы кеңири маалымат алабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Теманы кайталап окуу китебиңерден дагы окуп, кайталап, түшүнбөгөн суроолор болсо личкага кайрылгыла.